жаап коет, ошолордун баарын тең мындай эмесин алып койгон. Кыргыздын чыгаан жакшы инсандары өзлөрүнүн ордун таап, дүйнөдөгү мындай алдыңкы эмелерде орун алганы баарыбызды кубандырып коет да. Ошолордун бири менен биздин азыркы бир тууганыбыз Турсунбек. Өзүнүн бүгүнкү заманбап, бүгүнкү коомго шайкеш келген, бүгүнкү ааламдагы ушундай эмеге туура келген долбоору менен, проектиси менен мээсин Германияга коюп койсо дагы, бирок өзү бул жерде жүрүп, кыргызмын деп кыргыздарга тартуулап атканы бизди мындай сыймыктандыра турган нерселердин бири да. Андай балдар көп, ошондой балдарыбыз менен биз сыймыктанышыбыз керек. Ошондой балдарды колдоп, аларды дагы шыктандырып, бирок эч качан өзүнүн туулуп өскөн жерин, өзүнүн мекенин, өзүнүн киндик каны тамган топурагын эч качан унутпаш керек да. Кайсы жерде жүрсө дагы жүрөк деген кыргыз менен болуш керек, жүрөк деген ушул ала тоо менен болуш керек, жүрөк деген ушул жерде мекенинде болуш керек да. Кубанычбек байке менен дагы көп жерден мындай жолугушуп жүрдүк, бирок жакындан баарлашып сүйлөшкөн жокпуз. Бирок жолуккан жерлерден саламыбыз түз болуп мындай кабарлашып калчубуз. Анан кийин өзүнүн ошол биринчи жолу эметкенде 1 сом деген долбоорун айтып ушундай кылдык, мындай кылдык деди. Аны массалык маалымат каражаттарынан да мындай билдим эле. Анан кийин дагы 1-2 жолу жолугуп калдым. Бүгүн эми болсо ошол 1 сом менен ааламды курган, ошол 1 сом менен көп ишти жасаган аксакал менен мына жүз көрүшүп бир жерде жолугушуп отурабыз. Анан жалгыз эле бул Кубаныч аке менен эмес, ошого жөлөк болгон, ошого жардам болгон, ошону шыктандырган, бул дагы силерди шыктандырган жалпы жааматыңар менен Аллах Таалам насип кылыптыр, баарыңар менен жолугушуп отурам. Жолугушканыма мен абдан кубанычтамын. Анткени Нургазы досум айтып коет, бул досум дагы үкөм да болот. Биз экөөбүз уже 28 жыл болуп калды. 2000-жылдын башында бирге болдук элек, ошондон бери мамилебиз да жакшы, кайда жүрбөйлү, каякта жүрбөйлү бири-бирибиз менен мындай жолугушуп калабыз. Бирок ар дайым жакшы жерден жолугушабыз. Ар дайым жакшы жааматтын ичинде жолугушуп калабыз. Ой пикирибиз бир, ошондуктан мындай жакшы эметип калабыз. Анан өткөндө да чакырып келе албай калдым эле, мында дагы чакыргандан анан кой деп убакытты бөлүп келдим. Биз бүгүнкү күндө мамлекетибизде тынчтык менен мактаныш. Мамлекетибиздеги тынчтык, мамлекетибизде элдин биримдиги, элдин ортосундагы ынтымагы. Мына ушул нерсе баардык нерселерден да өйдө турат, баардык нерселерден да бийик турат да. Ар бирибиз жүрөгүбүз менен мына ушул нерсени бекем кармашыбыз керек. Мамлекетте качан ынтымак болот, мамлекетте качан тынчтык болот, качан ошо мамлекетти түптөгөн, мамлекетти туусу болгон, мамлекетти мындай түптөп ошол мамлекетти түзгөн элдин ичинде ынтымак болсун. Ошол мамлекеттин ичин түптөгөн ким? Түптөгөн кыргыз эли. Ата бабаларыбыз бизге кандай сонун нерсени калтырып кетти. Кандай сөз менен айтсак дагы, бирок эң негизгиси бизге эмне? Бизге ушул ала тоодой берекелүү жерди калтырып кетти. Жер бар болгондо мамлекет болот. Жери жок, канча миллиондон бизден көп элдер жүрбөйбү? Жери жок болгондон өзүнүн туусун сай албай, туусун көтөрө албай, керегесин кеңинен кое албай, чаңгарагын көтөрө албай, түндүгүн көтөрө албаган канча улуттар жүрөт. Анын баардык тең ушул убакка чейин ошол жерин табыш үчүн, ошол жерге барып өзүнүн туусун саябыз деп, балким бирөөлөргө зулумдук келтирет. Эң чоң жоопкерчилик бизде. Биз ушул мамлекет үчүн күйүшүбүз керек, биз ушул мамлекеттин келечеги үчүн болгон иш аракетибизди жасашыбыз керек. Азыр келген кызматка келгеним дагы мен үйдө эле отурганда эч жака барып кызматка барам деген жокмун. Нургазы жакшы билет, аралашып жүрөбүз, өзүбүздүн ишибиз менен эле жүрөбүз. Анан Рамазан айында коеме орозо кармап үйдө эле баягы өзүбүздүн ушул Рамазанды жакшы өткөрөлү деген жакшы бир пикир менен үйдө отурганбыз. Анан кийинде 5 минут убагы болуп калды, ошо 1 саат 1де телефон чалып калды, досум бар Самар деген. Аны мен бакылдабай көп сүйлөйт ал дагы. Анан экөө сүйлөшүп атабыз, анан айттым, ай досум, уже 1:30 болуп баратат. 5:00ге даярданалы, анан 5:00ден кийин неме болсо дагы сүйлөшө беребиз. Болбосо иштер бар деп койдум.
иштер бар деп коюп анан сөзүмдү бүтө элек деле досум эми жакшанда анан сүйлөшөлү деп атсам эле бир чужой номер чалып калды да. Белгисиз номер. Белгисиз номер чалганда эле анан мындай алып туруп, алуу десем, Эркинбек Токтогулович сизби дейт. Ооба, мен десем, сизди президент срочно чакырып атат дейт. Мен да таң калып, каяка чакырып атат десем, жумушка срочно келдиңиз дейт. Анан мен айттым, бул эмегеби? Резиденцияга десем, жок, ага эмес, алдында ынтымак ордого. Мен аяққа қазір срочно бара албайм десем, сіз қаяқтасыз, Бишкектесізбі дейді. Жоқ, мен Бишкектен емес, мен Сокулуктамын. Сокулуктан үстүдөгү айылдамын. Анан кийин эгерде чакырып атса барайын, бирок барсам бир 2 саатта барам. Баягы жолда тиги бу деп койдум. 2 саатта болсо бүтөбүз келиңиз деди да. Анан ошондон кийин баягы адамга ар кандай ой келет да. Ар кандай ой келет, эмне чакырды? Эмне себептен чакырды? Мен ал киши менен тааныш болбосом, мен ал киши менен мындай жакын эметпесем баарыбыз тааныйбыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нурзиевич. Атак мындай баарлашып, саламдашып, же мындай буга чейинки мен мамилем жок болчу да. Анан кийин ал как раз каникул учуру болчу, анан кичинекей кызым 10 жашта кызым бар. Экөөбүз калганбыз. Энеси жумушта, андан улуу бала студент, калгандары азыр ар кимис өзүнүн турмушу менен. Ал студент болчу. Тиги кызым экөөбүз обедте эмне кылабыз ата дейт. Обед десең кара, эчтеке жок болсо экөөбүз анда Сокулукка барып, Бешманту деген неме бар, ошол жерден сенин курсагыңды тойгузам. Анан майда чүйдү алып келип алып, кечкиге ооз атканга шорпо жасайбыз деп койгом да. Анан жанагындай звонок болуп калды. Анан кийин кызым айттым, кызым, сен экөөбүз эмеге барбай калдык. Бешмантыга барбай калдык. Эмне болду дейт. Айттым, мени президент чакырып атат десем, ал кыздын дагы көрбөйсүңбү? Президент чакырып атабы дейт. Ооба десем, анда барыңыз ата дейт. Анан кийин ак көйнөк кийип алыңыз дейт. Костюм ак көйнөк кийип ал дейт. Хорошо, жакшы болот. Анан кийин эми ар кандай ойлор келет экен, даарат алдым. Бешим окуп, дуа кылып, эме кылып алгандан кийин эми барайын. Ажода. Биринчиден ажо. Президент, амир, падыша чакыргандан кийин ага барыш керек деген ой менен кызым айттым. Коркпойсуң десем, коркпойм, жалгыз дейт. Ата мага эме магазин бар да, магазинден сок алып берип кой. Анан дагы эмеси бар, өзүнүн мындай эметкен вафлиси. Ошону алып берип кой, мен үйдө эле болом, коркпойм, сиз барып келиңиз дейт. Макул деп анан кеттим. Ар кандай ой менен баратам. Анан кийин азыр эми түндүктүн балдары жана айткандай түштүккө кетип атпайбы? Анан кийин ойлоп коем өзүм, эгерде кызмат берсе, түштүккө бар десе, 60-тан өткөндөн менен түштүккө эмне барам? Аяка барган жаштар барсын. Бирок ойлоп коем, эгер барбайм деп койсом дагы жаман бар. Сөз бүтүп калабы. Анан кайта бияктан кызмат береби? Же башка маселе, кызмат берсе, көңүлгө жаккан кызмат болсо барайын, көңүлгө жакпаган болсо дагы жок деп койсом дагы сөз бүтүп калат. Деп ойлону анан кийин айттым, кандай кызмат болсо да барайын. Президент айткандай любой кызматына иштейин. Тем более мына бул Нургазы жакшы болот. Мен 21-жылы кетип калгам. Ошондон бери 5 жыл эч жерге барган жокмун, эч жака иштеген жокмун. Үйдө эле жүрдүм. Бизнес деле кылбайм. Мындай анча эмем жок. Түгүл жок ага. Анан эми өзүм ички дүйнөм менен эметип койдум. Барайын, ал чакыргандан кийин анан президент кандай кызмат берсе, кызматын аткарайын дагы. Жок дегенде пенсияга чейин кызмат менен иштеп, ошол пенсияга ошол жактан чыгайын деген мындай сезим болуп калды да. Анан бардым, ровно 2 саат дегенде бардым. Анан барып жана телефонго чалсам, келдиңизби дейт, о келдим десем, кириңиз деди, даярдап койгомуз деди, астында айтып коюшуптур. Кирсем анан тиги балдар айтат, билесиз да, ичин өзүңүз бара аласызбы дейт. Мен айттым, мен бул ынтымак ордого кирип көргөн жокмун деп. Чын менен кирген жокмун да. Бул жакта ак үйдү билишен, жака кире элекмин, мен билбейм баягы кайсы жагынан кирип, кайсы эмеге кирет десем. Хорошо, анда сопровождение менен деп анан алып барышты. Анан барсам, менен өтүп кирип отурсам, Баткенге губернатор болбоду, Мамырбай. Ошол отурган экен, приемныйда.
Ала турган экен, аны менен учурашып, аны менен таанышып, кандай эле деп сурасам, анан Баткендик болом дейт. Ошол жерде мэр болгом дейт анан. Үчүнчү деп беришти. Мен жок дедим да. Десолума жалобам жок. Анан жакшы, анан баягы планшетін ачып, бары бар экен да мен жөнүндө. Тиякта иштеп турсуз, биякта иштеп турсуз, андай мындай тияктан үйгөндө сурап, анан мен ушундай чечим кабыл алдым. Мен өзүмдүн чүйдөгү анан Баткендеги өкүлдөрдү алмаштырам дедим. Алмаштырам, анан ошо сиздерге чүйдү, сизге Баткенди сунуштан кабыл аласыңарбы деди. Анан мен айттым, эгер ишеним көрсөтсөңүз кабыл алам. Чүйдөн эметпейм, жумуштан качпайм, иштеп берем, билем десем, анан айтты, ооба. Сиз аким болуп турсуз. Биринчи зам губернатор болуп мен 5 жыл иштегем. 5 жылда 7 губернатор менен иштегем. Анан билет экенсиз ошон үчүн баягы сунуштап атам деди. Ошол ошентип анан кийин чүй жөнүндө сүйлөштүк, тияк баарын такташып сүйлөшүп, анан кийин эме ошондой ишеним көрсөтүп атам, ушундай жакшы иштеп бериңиз. Только бир нерсе таза иштеп бериңиз деди. Эч кандай эмеге аралашпай, эл үчүн, мамлекет үчүн анан ишенич менен жакшылап иштеп бериңиз деди. Yok, verdim abi. Yolcu. Ama tilegim ele ошол, максатым эле иштин акырында дайым булар кайта, башка элге айтам, geçti milyon bildiği olsa hiç kim bularlar, даже Amerika tişerler, Kıtay'ın tişerler. Hatta 7 milyon Kırgız'da bir tuğan bu koysa bolup durup. Ben orada praktikada gördüm. Кайкедагы себепкер болуп ушул жерге дасторкондо отуруп калдым. Даапсыз калдым, ошондуктан бул дасторконду сыйласам, силерди сыйлайм. Силерди сыйласам, дасторконду сыйлайм. Ошондуктан сый болсун, анан кийин биз ачыкпыз, 24 саат дайыма кабарлашсаңар болот, келсеңер да болот, эшигибиз ар дайым ачык. Анан кийин сиздердин дасторконуңарга мен дагы келгенге куштар болом. Анан кийин Кудай насип кылса, биздин дасторконго да силерди чакырам.